Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 5 сентябрда Кыргызстанга сапары менен келген Түркия Республикасынын башкы омбудсмени Шереф Малкошту кабыл алды. Тараптар эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптеринин жана ченемдеринин негизинде адам укуктарын коргоо жаатында эки тараптуу кызматташтыкты активдештирүү маселелери боюнча пикир алмашты. Мамлекет башчысы Түркиянын башкы омбудсменинин Кыргызстанга жасаган сапары учурунда эки өлкөнүн акыйкатчы институттарынын ортосунда байланыш түзүп, тажрыйба алмашуу ниетин канааттануу менен белгиледи. Президент Садыр Жапаров эки өлкө ортосундагы стратегиялык кызматташтык жана бир туугандык мамилелер күн сайын бекемделип жатканын белгилеп, Шереф Малкоштун мамлекеттик кызматтагы бай тажрыйбасы Кыргызстан менен Түркиянын ортосундагы эки тараптуу карым-катнаштын мындан ары да бекемделишине олуттуу салым кошот деген ишенимин билдирди. Өз кезегинде Түркиянын башкы омбудсмени Шереф Малкоч Садыр Жапаровго меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, өлкө президенти Режеп Тайип Эрдогандын жолдогон саламын айтты. Ал боордоштуктун негизинде динамикалуу өнүгүп жаткан эки тараптуу мамилелерди белгилеп, адам укуктарын коргоо жаатында өнөктөштүктү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Шереф Малкоч сапардын жүрүшүндө эки өлкөнүн акыйкатчыларынын ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү жөнүндө кол коюлган меморандум тууралуу маалымдап, өз ара сапарларды жасоо жана тажрыйба алмашуу жолу менен кыргыз кесиптештери менен тыгыз өз ара аракеттенүүгө даяр экендигин билдирди. Урматтуу Шереф Малкоч мырза, Кыргыз Республикасына кош келиңиздер. Сиз менен жакындан таанышып жатканыма кубанычтамын. Кыргызстандын Түркия менен болгон стратегиялык кызматташтыгы жана бир туугандык мамилелери күндөн күнгө бекемделүүдө, эки тараптуу алакаларыбызды чыңдоого чоң маани берип, ошонун үстүндө дагы иштеп жатабыз. Менин билишимде бул сиздин сапарыңыз Түркиянын башкы акыйкатчысынын Кыргызстанга алгачкы сапары. Сиздин мамлекеттик кызматтагы бай эмгек тажрыйбаңыз менен таанышып, сиздин ишмердүүлүгүңүз өлкөлөрүбүздүн ортосундагы эки тараптуу кызматташтыгына өз салымын кошот деп иштенем. Сиздин Бишкекке келишиңиз биздин акыйкатчы Жамиля Жаманбаева айым менен чогуу эки мамлекеттин акыйкатчы институттарынын байланыштарын түзүүгө, тажрыйба алмашууга ниет кылганыңыздар бизди кубандырат. Биз ар дайым өлкөлөрүбүз ортосундагы саясий, соода экономикалык, маданий гуманитардык, илимий, билим берүү тармактарда байланыштарыбыз өнүгүүсүн колдойбуз. Былтыр Түркияда түрк мамлекеттеринин адам укуктары жана омбудсмендери боюнча улуттук институттарынын ассоциациясы түзүлгөн экен. Бул кадамдагы түрк мамлекеттеринин тыгыз кызматташуусуна маанилүү түрткү берет деп ишенем. Кыргызстанда эл аралык укуктун жалпы таанылган принциптеринин жана ченемдеринин негизинде адам укуктарынын коргоосуна өзгөчө көңүл бурабыз. Конституциябызда белгиленгендей, адам укуктары жана эркиндиктери Кыргыз Республикасынын жогорку баалуулуктарына кирет. Андыктан эки мамлекеттин акыйкатчы институттарынын кызматташуусу чоң мааниге ээ деп эсептеймин. Айрыкча бүгүн мына эки институттун өз ара кызматташуусу жөнүндөгү меморандумга кол коюлушу мени кубандырып турат. Урматтуу президент, биринчиден bizi kabul olganınız için çok rahmet айтам. Efendim, saygıyla selam. Урматтуу президент мырза, кабыл алганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Сизге терең урматым менен салам айтам. Сизге ийгиликтерди жана узун өмүр каалайм. Айрыкча убакыт бөлүп бизди кабыл алгандыгыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдирем. Урматтуу президентибиз Режеп Тайип Эрдоган мырзанын сизге саламын айтам. Урматтуу президентибиз жакын арада кыска мөөнөттүн аралыгында буюрса Кыргызстанга келип кетмекчи. Сиз өзүңүз дагы 28 майдан кийин, шайлоодон кийин урматтуу президентибиздин инаугурация
ыраазычылык азебине катышкансыз. Мындан улам бүтүндөй түрк калкынын сизге болгон ыраазычылыгын билдирип кетүүгө уруксат этиңиз. Ал эзимде мен да болгом, урматтуу президентибиз Режеп Тайип Эрдоган мырза менен боордошум деп кучакташкандыгыңыздар бул ошол Кыргызстанга дагы, Түркиядагы абдан чоң энергия бермекчи. Урматтуу президентибиз, биз буга чейин Кыргызстан омбудсмени Жамиля Айым менен онлайн түрүндө жолугушканбыз. Урматтуу Жамиля Айымдын чакыруусу менен биз бул жуманын аягында Кыргызстанга келип отурабыз. Урматтуу Жамиля Айым бизди абдан кыдыртып, Кыргызстандын Бишкектин кооздуктарын, улуттук парктарды жана көрүлө турган музейлерди баарын көрсөтүп, тааныштырып чыкты. Кечээ омбудсмен институтунда эки тараптуу бир меморандумга кол койдук. Мындан кийин дагы эки тараптуу кызматташтыгыбызды биргеликте дагы күчтөндүрүүгө чечим кабыл алдык. Өзүңүздөр билгендей, омбудсмендиктин, ишкердиктин негизин түзүп турган адилеттүүлүк, ырайымдуулук жана укукка болгон терең урмат бул Манас дастанында дагы, Манас эпосунда да айтылган. Бул түшүнүктөр биздин маданиятыбызда бар, буга чейин дагы болгон. Мындан улам мындан кийинки ишибиз дагы жеңил болот деп ишенем. Эки тараптуу кызматташтыктын алкагында билим алмашуу иштерин жүргүзөбүз жана эки тараптуу тажрыйба алмашып, бири-бирибиздин тажрыйбабызды дагы арттырмакчыбыз. Кыргызстандын жараны болуп, бирок учурда Түркияда жашап жаткан 10 миңдеген адамдар бар. Биз алардын кыйынчылыктарын, алардын көйгөйлөрү менен таанышып, аларга жардам беребиз. Жамиля Айымды дагы биз Түркияга чакырабыз. Ал жерде Жамиля Айым да кыргыз жарандары менен жолугуп, алардын көйгөйлөрү менен таанышууга мүмкүнчүлүк алат. Биз Түрк омбудсмен институту катары дүйнөдөгү 8 омбудсмендик уюмга активдүү катышып келебиз. Мисалы, Ислам мамлекеттер кызматташтыгынын омбудсмендер кызматташтыгы, Европа омбудсмендер биримдиги, ошондой эле Түрк дүйнөсүнүн омбудсмендер биримдиги жана Азия өлкөлөрүнүн омбудсмендер биримдигине биз активдүү катышып кызмат аткарып келебиз. Жамиля Айым дагы эл аралык форумдарда Түркия омбудсмендик институту менен биргеликте, Кыргыз омбудсмен институту катары биргеликте иш алып барат. Жакында Түркияда 5-6 октябрда Ислам өлкөлөрүнүн омбудсмендер биримдигинин жыйыны өтөт. Мен аны урматтуу Жамиля Айымды ал жака чакырдым. Анын аркасынан эле Дубайда дагы ошол омбудсмендердин жыйыны болот. Ал жака дагы Жамиля Айымды чакырам. Ал жерге дагы тиешелүү омбудсмендик институттун өкүлдөрү менен тааныштырам. Андан ары дагы Европа омбудсмендердин дагы жыйыны болот. Ал жерде да Жамиля Айымдын катышуусун каалайбыз. Ал жака дагы чакырабыз. Буюрса Кыргыз омбудсмени катары Türkiye Ombudsman İnstitutu менен биргеликте иш алып барат деп ишенем. Türkiye Ombudsmanlığı, Kırgızistan Ombudsmanlığı birlikte çalışma yapacağız.